Саламатсыңар, менің сүйікті оқушыларым. Құтман күн барыңарға. Ошондой эле барыңарға ден соолук. Эмесе бүгүн ылка адабият. Чын Куран айынын 16-сы күнгө бейшемби. Бүгүн биздин сабактын темасы Кылым карытар бир күн романы. И дольше века длится день романы Айтматовдун. Сабактын максаты. Биринчи, чыгарманын кыскача мазмуну жана негизги идеясы боюнча маалымат алабыз. Экинчи, сүйлөө кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Үчүнчү, адамдык бийик сапаттарды баалоого үйрөнөбүз. Эмесе, өтүлгөн тема боюнча кайталайбыз жана эске салабыз. Биринчи, Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести эмне жөнүндө? Айтматовдун Гүлсарат повести өзүнүн жургулугу менен таң калтырган жылкы жөнүндө. Эстегиле балдар. Экинчи, Гүлсары деген ат эмненин аты? Гүлсары деген ат кула сары болгон жылкынын аты. Адегенде кула сары деп айтылып жүрүп, кийин Гүлсары деп аталып кетет. Үчүнчү, Танабай кула сары кулунду алганда анын кебетеси кандай эле? Ал жүдөгөн кула сары кулун болгон. Төртүнчү, ал кулун чоңойгондо кандай жорго болуп чыкты? Ал бүткүл талас өрөөнүнө жана кошуна казак туугандарга белгилүү болгон жорго ат болуп чыгат. Бешинчи, чыгармадагы Танабай ким? Чыгармадагы Танабай негизги каарман. Ал чыныгы тайманбаган коммунист, эл үчүн берилген адамдын бири болгон. Алтынчы, романда кимдердин тагдыры баяндалат? Чыгармада коммунист Танабайдын жана анын минген аты Гүлсарынын тагдыры баяндалат. Чыгарма, жетинчи, кандай сыйлыкка татыктуу болгон? Чыгарма СССРдын мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Эмесе, жаңы тема Кылым карытар бир күн. И дольше века длится день деп аталат чыгарма. Чыгарма боюнча кинолор тартылган. Чыгармадагы Маңкурт уламышы боюнча өзүнчө кино тартылган. Эмесе, биздин темадагы Кылым карытар бир күн романдагы негизги каармандар Эдигей менен Казангап. Бардык окуя Казактын талаасы Сары Өзөктүн бороондуу станциясында болот. Ал жерде станцияда жашаган 5-6 үй бүлө жөнүндө жана ал жакта жашаган Казангап менен Эдигейдин үй бүлөсү жөнүндө. Алар дагы ошол жерде жашайт. Казангап өлөт. Аны Эне Бейит деген жерге мүрзөгө коймок болушат. Анткени бул Казангаптын өлөр алдындагы кирези ушундай болгон. Ошондуктан алар мүрзөгө Эне Бейитке алып барышат. Бирок ал жерге уруксат болгон жок.
эне бейит мүрзөсүнүн ордуна космодром, космонавттар учурулуучу, космостук корабльдер учурулуучу космодром курулуп калган. Казангаптын денесин кайра алып жөнөшөт артка. Эдигей эне бейитке барып кайра келген убакыттын ичинде бир кылым убакыттагы болуп өткөн окуяларды эстеди. Ал өзүнүн тагдырын, Казангаптын тагдырын, Найман эне жөнүндө жана Найман эненин оолу Жоламан Маңкурт жөнүндө эстеди. Ошондуктан чыгарма «Кылым карытар бир күн» деп аталган. Эмесе балдар, үйгө тапшырма алабыз. Азыркы берилген текстти окугула. Мындан тышкары дагы өзүңөр дагы таап окусаңар эң сонун болот. Экинчи, бүгүнкү текст боюнча класстар түзгүлө, аны жөнөтөсүңөр балдар. Үчүнчү, кино тасманы экинчи жолу кайталап атат окшоймун. Кино тасманы чыгарма боюнча көргөнгө аракет кылгыла. Эмесе балдар, кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта болгула.